Elimiz üçün, жерибиз üçün иштейбиз деп, ошол мамлекет үчүн иштейбиз деп жүргөн азаматтардын баары өздөрүнүн маселесин барып, бөтөн жерге барып, бөтөн элге барып, жашыруун түрдө жашынып барып жолугушуусу бул өтө уят маселе. Баарын бир столго бириктирдим, баарын отургуздум деп атпайбы, отургуза турган болсо мына касиеттүү кыргыз жери бар. Ушул жерде антышышкан. Ошол эл үчүн, ошол мамлекет үчүн иштейбиз деген. Могул жерге келип жыйналса деле, эгер кепилдик берген болсо, эч кандай бир эркиндигине же өмүрүнө шек келбейт дегенде кепилдик беришсе, ошол жерде жыйналып, ошол жерде чечишсе дагы бир жакшы болмок. Жеке кишинин пикири менен улуттун пикирин аралаштырбаш керек. Ал сенин пикириң. Бири-бири менен кечиришеби, кечиришпейби, ал алардын жумушу. Улут кечиреби, эл кечиреби? Мунун негизги максаты ошол жактагы президенттердин тагдыры же болбосо мамлекеттин келечеги эмес. Азыркы бийлик өзүнүн арыгын алдын ала чаап аткан.